Sen alamga кайгыртууга жаралсаң, мен аламга, ай мен аламга, дайым сени издөө үчүн келгеймин. Мукамүндүү Туратбек уулу Адилет учурда Бишкек шаарынын тазалык муниципалдык ишканасынын Свердлов районунда жүктөөчү болуп эмгектенет. Анын бул жайда иштегенине 6 ай болгон. Каарманыбыздын ырдаган видеосу социалдык түйүндөрүндө көптөгөн көрүүлөргө ээ болуп, комментарийлер жазылган. Талантым бар, таанышым жок. Кыргыздын сыймыктары азаматсыңар. Баракелде, азаматсың байке. Жылдызмын деп жүргөн ырчы сөрөйлөрдөн алда канча өйдө экенсиң. Мына билинбей жүргөн таланттар кайда жүрөт? Таптап тарбияласа бул жигиттен чоң ырчы чыккыдай. Продюсер, режиссерлор кайда жүрөсүңөр? Кичине изденип иштесеңер. Жумуштун миссиясы чын айтканда Исак Разагов айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсоң, колум да таза болот дейм. Ошо миссия деле эмес, бул ар бир адам негизи ошо немеге керек да. Таза болуш керек. Бакыт кушум сен, ыйык жандай, айлуу түндөр ай, арба жарык шамдай. Адилет Кемин районунун Ак Түз айылынын кулуну. Ырдоого болгон шыгы ата-энесинен өткөн. Ал бала чагынан эле ырдап, буга чейин Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжди аяктаган. Бирок тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей музыкалык билимин андан ары улап кете алган эмес. Өзүм негизи кичинекей кезимден бери эле ырдайм. Анткени мен үй бүлөм өзү ырдай турган маданияттуу адамдар. Тайнем жакшы ырдачы, ырдайт тайнем өзү. Чоң апам, чоң атам жакшы ырдачы, ата-энем да жакшы ырдачы. Ошо мага да кичине өттү деп ойлойм. Көбүнчө орусча ырлар, бирок орусча, кыргызча аралаш аракет кылам да ырдаганга. Каарманыбыз алдыда талантын сандыкка катпастан түрдүү сынактарга катышып ырдап чыгам деген изги тилектери бар. Келечекте планда бар, өзүм негизи Асман теледолбоорго кастингге катышкам. Ага да өткөн, бирок шарттарга байланыштуу эметпей калгам да, барбай калгам. Дагы буюрса болсо барып ырдайм. Ушундай ойлор бар. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ал эми Адилетке жанаша фортепианода ойногон Арзыкулов Алмаз. Учурда тазалык ишканасынын Свердлов районунун санитардык тазалоо бөлүмүнүн улук мастери болуп иштеп келет. Алмаз мырза билдиргендей, үй бүлөсүндө бардыгы тең бүт өмүрүн музыкага арнагандар. Апасы музыка сабагынан мугалим болгондуктан ага бир канча чыгармаларды ойногонду үйрөткөн. Үй бүлөбүздө бизде бардыгы эле музыкага кызыгат. Байке музыкальный школду бүткөн, эжем да музыкальный школду бүткөн, алар менден 5 эсе кыйын ойнойт десем болот да. Музыка бул менин жөн гана хоббим болгондуктан досторумдун, жакындарымдын арасында фортепианода ойноп чер жазам дейт тазалык ишканасынын кызматкери. Өркүндөтүп өстүргөн деле жокмун, бирок өзүмө жаккан ырларды, композицияларды ойноп коюп турам. Лишь для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан, для тебя. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ. Для тебя, лишь для тебя, живу ли я под солнцем, для тебя.